Ардактуу аталар, агалар, достор, инилер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бул ааламды жаратуучусу, башкаруучусу, көзөмөлдөөчүсү, бул ааламда инсанды эң бир шарапаттуу, эң бир акылдуу кылып инсанды Алла Таалам жараткан. Ар бир инсан өтө баалуу, ар бир инсандын тагдыры түбөлүктүү бейиш же түбөлүктүү дозокто. Ошондуктан ахиретке даярданыш үчүн бул сыноо дүйнөгө жаратты. Бул сыноо дүйнөнү кандай өткөрүш керек пайгамбарларды үлгү кылып жиберди. Асмандан Алла Таалам китептерди түшүрдү. Жана Алла Субханаху ва Таала бардык пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын эң акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламды жиберип, өзүнүн ислам, тынчтык динин жашоону туура өткөрүү үчүн кыямат күнгө чейин кала турган бурмаланбаган, өзгөрүлбөгөн китепти Кур'ани Каримди берди. Алла Кур'анда айтат: "Варадиту лакумул ислама дина", мен силерге разы болуп бердим. Ислам динде разы болуп берип атам. Разычылыгым ушу ислам динде. Эми Алла Таалам берсе биз наразы болуп кабыл алайлыбы? Жок. Алла разы болуп берип аткан нерсени разы болуп алайлы. Жараткан Алла Таала ислам динди бизге берип атат. Андыктан Алла Тааланын разычылыгы, биздин жашообуз, өлүмүбүз анын колунда, дүниебиз, ахиретибиз анын колунда. Жараткан Алла өзү чечет канча өмүр, канча ден соолук, канча ырыскы, канча акыл эс берерин ал өзү чечет. Эч кимден сурабайт, эч кимге муктаж эмес. Жараткан Алла Субханаху ва Таала биздерге сиздерди өзүнүн мээрими менен жаратып, мээрими менен туура жолго жолдойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мээримдүү пайгамбар, Набийюр рахма, мээримдүү пайгамбарды жиберди. Эмне үчүн? Дүйнөдө мээримдүүлүктү таркаткылады. Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, ар-рахимун ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла, асмандагылар силерге райымдуулук кылат. Райымдуу Алла, райым кылуучуларга гана райым кылат. Ман лам ярхам ла юрхам. Ким райымдуулук кылбаса, ага райымдуулук да көрсөтүлбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоону алып келди. Сахабалар бири-бирине душман эле, залым эле. Бирок пайгамбарыбыз алып келген жашоону өздөрүнө алып келгенден кийин, динди түшүнүп, динди үйрөнүп, динди кармангандан кийин рухамау байнахум, өз ара булар бири-бирине өтө мээримдүү болуп калышты. Эгерде биз дүйнөдө эки жашоо бар, бир райымдуу жашоо бар, мээримдүү, бир азаптуу жашоо бар туугандар. Азаптуу жашоо качан? Качан бала, ата эне, балдар, Аллаху акбар, айтышка да мага кыйын болуп калат. Ата эне өзүнүн балдарынан токмок жесе, бул азап жашоо деп коет муну. Ата эне өздөрүнүн кыздарынан, балдарынан сөгүш укса, жаман сөз укса, жаман кылыктарын көрсө, жүрөктөрү ренжисе, токмок жесе, буну азаптуу жашоо деп коет. Кошуна менен кошуна келишпей, соодагер менен соодагер келишпей, бири-бирин алдап, бири-биринин акчасын уурдап, буну азаптуу жашоо деп коет. Үй бүлө келишпей, үйдөгү ыймансыздын оту, бул азаптуу жашоо деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунун баардыгын токтотуш үчүн келген. Биз билейли, пайгамбарыбыз эмне үчүн келген?
Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyk litukhrijan nas minaz-zulumat ilan nur. Ey Muhammed, biz sana Kur'an'dı düşürdük. Kur'an'dı verdik. Musa peygamberge Allah 40 günde Tavrat'ı verse, Allah Teala Muhammed peygamberge 23 yılda verdi. Akırın hükümdörü menen. Ne üçün? Litukhrijan nas. Adam zatты çıkargın. Neden çıkargın? Karanlıktan çıkargın. Nadanlıktan karanlığından çıkargın. Tekeverlikten karanlığından çıkargın. Göralbaslıktan karanlığından çıkargın. Zulümdükten karanlığından çıkargın. Adiletsizlikten, taşboğurduktan karanlığından çıkargın. Kapırlıktan, şirkten karanlığından çıkargın. Kayaka jarıktığa çıkargın. İmandın jarıktığına çıkargın. Adiletlülüktün jarıktığına çıkargın. Adamgerçiliktin jarıktığına çıkargın. Boğrukerliktin jarıktığına çıkargın. Bilimdin jarıktığına çıkargın. Intımaktın jarıktığına çıkargın. Peygamberimiz dünyaya geldi. Kıyamet gününe çeyin gele turgan insanlarga yol başçı olup geldi. Jaşoonu kanday ötkörüş gerek, oşoga ülgü olup geldi. Kıyamet gününe çeyin milyard insanlar gelet. Oşonun barın baktısızlıktan kutkarı üçün verildi. Dünyanın baktısızlığından, kabırdın baktısızlığından, ahiretin baktısızlığından kutkarı üçün verildi Peygamber Muhammed Aleyhisselam. Kanday verildi? Mirimdülük menen verildi. Rahimduluk menen verildi. Allah rahmatı menen verildi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed, biz seni adamlarga ele emes, cinderge dağı, hayvanlarga dağı, periştelerge dağı, bütkül alamga seni merimdi kılıp jiberdik deydi Allah Teala. Bizden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hayvanlarga merimdilik kılgandı görsetdi, üyretti. Hayvanlarga her boğru var hayvanga rahimduluk kılgan, ağa soğup berilet, ağa daraja berilet dep özün dinine bekemdedi. Zulümdük kılbagıla deydi. Hayvanlarga zulümdük kılbagıla deydi. İnsan kayakta turat insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday merimdүү jaşoonu ötkörө turgan jolunu alıp geldi. Oşonduktan geliniz, oşon atı din. Birinci biz dindi turat düşünöylü. Din menen jaşaganın gerektigini sezeyli. Dindi turat düşüngönden keyin үйrөнöylü. Andan keyin dinimizde karmanıp elge tarkataylı. Uşunu bilgenden keyin bizim joldomobuz. Biz özümüzdün, nafsibizдің kalоsu menen jaşay turgan bolsok, anda adaşabız. İnna nafsa la ammaratun bis-su. Allah aytat, nafs sizlerdi jamandıkka gana buyurat. Adamdın nafsisi jamandıkka gana buyurat. Nafsinin kalosун sındırış üçün, nafsini tazalaş üçün Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da Allah Teala jiberiп atat. Bugünkü günde açgözlükü, düşmandıkka, buzukuluka türtüp atkan adamdın nafsisi. Uşu nafsini tazaloo, nafsi menen күрөшүү, nafsi menen cihat kılуу, nafsiге soğuş jarıyaloo. Mına uşu İslam. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge jol başçı bolgondan keyin, ülgü bolgondan keyin, merimdүү bolgondan keyin, rahimdүү bolgondan keyin bizge jakşılık kalap, Allah subhanahu wa ta'ala bizge jakşılık kalap Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı jiberip Kur'an'da mınday deydi. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Çındığında Allah Teala Müslümanlarga, imandılarga öte çoğun jakşılık kıldı. Kantip alarga Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı jiberip, al gelip emne kılat ele?
Allah Taala'nın kitebi Kur'an-ı Kerim, akırkı kitebi. Kıyamat günge çeyin burmalanbagan, özgörülbegen, buzulbagan, adamdın söz aralaşbagan, perişte insanın söz aralaşbagan, Allah'ın kalız kitebi, kıyamat günge çeyin saktala turgan kitep. Mınake, uşunu okup adamlarga jetkirgin. Bul alamdın kojoyunun kalосы kanday? Bul alamdın kojoyunun çakırusu kanday? Bul alamdın kojoyunun emne dep çakırıp atat bendelerine? Ya eyyuhannas, ey adamlar deydi. Allah Teala aytadi. Hucurat suresinde. İnna halaknakum min zakarin ve unsa. Albatta biz sizlerdi jarattık. Barыңарды bir erkek, bir ayaldan, bir erkek Adam aleyhisselam, bir ayal Hava enebis, Oba enebis. Mına бүткүл dünyadagi bardık. Бұл жағы Япония, Кореядан тартып, Afrika, Amerikaga çeyin bardıq insanların atası bir. Bir adamdan tarqaganбыз. Allah Taala bunu aytып atат. Sizlerdi bir ata, bir eneden jarattık barыңарды. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Jana sizlerdi ar qanday el qılıp, ulut qılıp, uru qılıp qoyduk sizlerdi. لِتَعَارَفُوا. Biri-biriңерди жақшы таныш үчүн, бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн, бири-бириңерди жамандыкка көмөк эмес, жакшылыкка көмөктөнүш үчүн. Бири-бириңердин урп адатыңарды билип, бири-бириңердин маданиятыңарды билип, бири-бириңердин кадырыңарды сыйлап, бири-бириңердин адамгерчилигиңерди. Мынакей, ошон үчүн Алла Таала айтып атат. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Бири-бириңерге сыймыктанып, менин улутум мындай, менин уруум мындай эмес. Сыймыктаныш үчүн Алла Таала бир негиз кылып койгон. Ал негиз кайсы? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар Алланын алдында, эң сыйлууңар, эң бактылууңар Алланын алдында аткакум. Силердин эң такварагыңар деди. Эң такварагыңар. Таква деген не? Таква деген күнөөдөн сактануу, Кудайдан коркуу. Кудайдан коркуп, Алла мени 24 саат карап турат деп уурлукка барбаган, ушуну таква дейт. Алла Таала мени карап турат, көрүп турат, кантип уурдайм. Алла Таала угуп турат, мен кантип калпайтам, кантип мен жала жабам, кантип мен жалган сүйлөйм, кантип мен ушактайм. Кудай Алла Таала угуп турса, ушундай арам нерседен өзүн сактаган, кандай жылан, чаяндан, зыяндуулугунан адам өзүн сактайт, оттон өзүн сактайт, күнөөлөрдөн ушундай кылып өзүн сактаган, ушунун аты таква деп коет. Ким канчалык Алладан корксо, канчалык күнөөлөрдөн сактанса, ошого жараша Алланын алдында бунун даражасы көтөрүлө берет. Даражасы көтөрүлө берет. Сыйы көтөрүлө берет. Урматы көтөрүлө берет. Демек, эң урматтуу инсан, эң сыйлуу инсан, эң бактылуу инсан Алланын алдында Мухаммад Расулуллах. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Себеби ал эң таква. Эң таква. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Алла Таала бул жашоону аманат кылып берди. Жашоону сактаганга бизди милдеттендирди. Алла Таалам ден соолукту аманат кылып берди. Ден соолукту сактаганга бизди милдеттүү кылып койду. Алла Таала мына мал мүлк берди. Буну сактаганга милдеттүү кылып койду. Алла Таалам акылды берди. Бул чоң неемат. Буну кадырын акылы жоктуге көрүптүр, билесиз. Азыр бизде акылыбыз бар. Бул акылдын баасы, акылдын кадыры, акылы жок жиндилер, акылынан кетип калган, айнып калгандар, ошону көргөндө анан билебиз. Акылы жок айвандарды көрүп билебиз, бул акылдын кадыры канча экен. Бирок акылды сакташлыкты милдеттүү кылып койду. Кайсы нерсе ден соолукка зыян болсо, жашоого зыян болсо, мал мүлккө зыян болсо, акылга зыян болсо, динге зыян болсо, урпактарга, насыл, абройго зыян болсо, шариятыбыз буну арам кылып койду. Буну арам кылып койду.
Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааланын буйругу. Биз Аллага гана сыйынайлы. Аллага гана ибадат кылайлы. Аллага гана кулчулдук кылайлы. Ошо Алла гана лайыктуу ибадатка. Бардык жакшылыктын ээси, жаратуучу, бардык кудуреттин ээси Алла субханаху ва таала. Биз мусулманбыз. Бир жалгыз жаратуучуга сыйынганды мусулман дейт. Алла субханаху ва таалага ширк келтирбей, жаралганды теңдебей, жаралган жаратуучуга окшош эмес, тең эмес. Жаратуучу, жараткан Алла субханаху ва таала, жаралганга окшобойт. Жер асман, көк, бардык нерсе булардын бардыгы жаралган. Пайгамбарлардын бардыгы жаралган. Бул Алла таалага тең эмес. Арш, курси, асман, жер бир да Алла таалага тең эмес. Эстегенде субханаллах, Тирмизи шарифте келет. Тамими Дари радıyallahu анхудан риваят. Тамими Дари деген сахаба болгон. Тамим деп, аты Тамим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Ман кал, ким мындай деп айтса: Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахи сахибата вала валадан, валам якун лаху куфуан ахад десе, 10 маррат, 10 жолу ушу сөздү айтса, катабаллаху лаху, Алла таала ага жазат экен, 40,000 хасана, 40 миллион сооп дейт. 10 жол айтасыз, 40 миллион сооп аласыз. 100 жол айтасыз, 400 миллион сооп аласыз. Бир сообу канча? Жерден асманга чейин бош жай бар го, мейкиндик. Ушул жер толтурат да, ушу бир сообу. Бу дүйнө соопту Алла таала бере турган дүйнө эмес. Бул дүйнө өтө кичинекей. Бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. 7 жер 7 асман. Узундугу Алладан башка эч ким билбейт. А бул жер бир соопту көтөрө албайт. Бирок эртеге кыямат күнүндө соопко көз чачырган убакыт келет. Ошон үчүн мынакей зикирде эмне дейт? Күбөлүк ким берсе, ашхаду ан ла илаха иллаллах, мен күбөлүк берем, Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Вахтаху ла шарика ла, ал жалгыз, анын эч бир шериги жок. Затында дагы, сыпатында дагы, атында дагы, Алла тааланын кылганында дагы, өкүмүндө дагы, ла юшрику фи хукмихи ахада, Алла тааланын өкүм берүүдө шериги жок. Ала лахул халк вал амр, Аллага гана таандык, жаратуу дагы, буйрук берүү дагы. Алла жаратып, башканы көтө турган жок. Бүгүн баарыбызга жашоо берилгени, жума күнү келдик. Алла субханаху ва тааланын буйругу жашообуз бар экен. Өзүнөн өзүбүздө жашап аткан жерибиз жок туган. Жүрөгүбүз өзүнөн өзү согуп аткан жери жок. Бул Алла тааланын буйругу менен. Бүгүн канча адамга жашоо берилген жок. Канча адамга ден соолук берилген жок. Канча адамга бүгүн ыйман берилген жок. Канча адамга бүгүн мүмкүнчүлүк берилген жок. Алхамдулилlah, Алла субханаху ва тааланын чексиз неаматтары. Демек, биз тилибизди Алла тааланын зикирине көндүрөйлү. Бул тилдин шүгүрү. Жакшы сөзгө үйрөтөйлү тилибизди. Бул тилдин шүгүрү. Эгерде тилди биз булгай турган болсок, жалган менен, жала менен, жана башка күнөөлөр менен, анда тилге шүгүрсүздүк болуп калат. Алла таала бизге мындай: бир тамчы суудан ким тил чыгарып бере алат? Ким тиш чыгара алат? Ким чаш чыгара алат? Ким сого турган жүрөктү жарата алат? Айлана турган канды ким жарата алат? Муундарды ким жарата алат? Адам баласынын денесинде 360 муун мүчө бар. Алла субханаху ва таала кандай кылып, кереметтүү кылып жаратып койду дагы. Боорукерлиги менен жаратып, райымы менен жаратып, райымдуу жашасын деп ислам динди берди. Бири-бирине райымдуу болуп жашасын деп.
düşman bolup, taşboğur bolup, biri-birine zorduk, zombuluk kılıp, zulümdü kılıp, biri-birini kordop, biri-birini kıynap yaşabasın dep İslam dinin berdi. Şonduktan inşallah tilibizdi zikirge, Kur'an'a, duaga, жақшы sözgө үйрөтөйлү, adat kalıp keleyli, sıfat kalıp keleyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. Kıyamat günge çeyin kele turgan ümmetine. Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran. Kim Allah'a, ahiretke iman keltirse, al жақшы gana sözdü söylesünçü. Avli yasmut, же болмаса un çıkpay ele koysun dedi. Tileken, tilimiz Kuda kalasa zikir menen alek bolup tursa, şeytan alsırayt, şeytan uzak bolot. Bizim tilimiz jamandakka işletilbeyt. Allah Taala'nın razıçılığı, meyilimi, rayımı түшүп турат. Soğuğu berilip turат. Mınaki hazırkı zikirde. Köptel emes. Aşhadu en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. İlahan vahiden. Жалғыз ilah. Allah da sıyıngan Allah. Ahadan samadan. Hiç kimge muhtaç emes al jeke. Bir Allah Taala. Lam yattahi sahibatan ve la veladan. Allah Taala'nın ayalı жоқ, balası жоқ anın. Ve lam yakun lehu kufuvan ahad. Ağa tengdeş hiç kim жоқ. 10 жолу aytkangan da oңой эле bu. Bir Allah Subhanahu ve Taala mınday ulu soğuktordu жеңил эле alhamdulillah beret. Demek tuğandar din menen yaşasak biz alhamdulillah boğru keri olup yaşayız. Daha bir aytıp kete turgan nerse adaldan ırıskı izlegen ibadat jana adaldan ırıskı izlegenge Allah Taala bizge buyurgan. Biri adaldan tapkan iş ali pütö elek. Biri adaldan taap atat, peşene termen taap atat, azamatsın, mактоого layıktısın. Biri iş pütö elek. Daha kaysı kaldı? Adalga sarptoo kaldı. Adaldan taap aramga sarptagan bul dağı baktısız. Aramdan tapkan bul özü başından ele baktısız bul hem. Oşon üçün adaldan tapkandan keyin adalga sarptoo mına baktılуу adam. Oşon üçün biz gün sayın dünya tirичилигинде бирөөнүн көңүлүн оорутпай, шарият узушуга караган, разычылыгы менен бирөөнү калпайтпай, алдабай, biz peşene teri menen, meenет менен тапканыбызды дагы туура жолго сарпташыбыз керек экен. Allah разы болгон жерге, жанды каерге, канчалык, качан сарпташ керек? Allah Taala пайгамбарыбызга айткан, пайгамбарыбыз бизге жеткирген. Мал мүлктү кандай табыш керек? Качан, канчалык сарпташ керек? Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken. Jönдөмдүүлүктү kандай sarptaş керек? Bunu bardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken. Hurmattуу agaylı Müslüman bir tuğandar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özü menen baylanışıp duruu üçün bir günde bizge 5 mal namaz berdi. Özü menen baylanışıp duruş üçün. Allah Taala'ga kulçulduktu görsetүү jolu namazda. Bu beyiştin açkıcı. Beyiştin açkıcı. Kabırdın nuru. Irıskının berekesi. Jaman adattan, jaman peylden, aram nerselerden, kılmıştılık günölerden arıla turganга sebep Allah'ın jardamын tarta turgan. Şonduktan 5 vakt namazda Allah subhanahu wa ta'ala berdi. Jaratkan Allah Taala menen süйлөшкөнгө. Namazda Allah Taala'm жүздөнөт. Bendem aytkın, kajetиңди бүтүрөйүн дейт. 5 vakt namaz farz. Kayırda gana bolboylu. Namazda ala жүрөйлү. Peygamberimiz dünyadan kayıt atkanda, ölüm töşөгүндө akırkı söz uşul bolgan. Ümmetine as-sala as-sala ve ma malakat aymanukum. Ümmetim namazga көңүл burgula. Namazga көңүл burgula. Namaz turalı Allah'tan korkula. Jana kol aldığınardagı iştegen. Meylal kul bolsun, je jönököy jumuşçu bolsun жалдаган. Oşolorдун akısından korkula degen. Al kol aldığınızda işteyt. Sizge göz karandı. Akıсын бербей койбоңуз, тияка бияка сал. Sizди sotko бере албайт. Siz menen uruş албайт. Siz menen кыйкырыша албайт. Sizdin kolуңузду карап турат ал. Канча берет экен? Толук береби, бербейби?
ошондой алсыздар, көз карандыларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям райымдуулук кылгыла, иштетсеңер тери кургаганга чейин акысын бергиле деп айтып атат. Ар кандай шылтак менен мени такысын бербей койбогула, Кудайдан корккула. Демек бул жерде эки нерсени айтты. Аллахтын укугунда намаздан корккула, бенделердин укугунда акысынан корккула. Акысынан корккула, акысын жебегиле. Жараткан Алла Таалага биздин намазыбыздын эч кандай кажети жок. Намаз окусак өзүбүзгө пайда. Аллага бир жакшылык кылып жүргөн болбойбуз. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, жакшы сөз сүйлөсөңөр, анын пайдасы силер үчүн. Ва ин асатум фалаха. Эгерде жаман болсо, анда өзүнө, зыяны дагы өзүнө. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Ар бир жан жакшылыгы, пайдасы өзү үчүн, ар бир жан жамандыгы, зыяны өзү үчүн. Тугандар, акыркы учурларда сабырсыздыктан көптөгөн жамандыктар шайтан ишке ашырып калып атат. Ошондуктан иншааллах биз көтөрүмдүү, сабырдуу, кичпейил, ачууну жута тургандардан болойлу. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде баарыбызды чакырып атат. Не деп чакырып атат? Васари'у, жарышкыла. Бири-бириңерден өтүп тездеп жарышкыла. Бири-бириңерден озгула. Эмнеге жарышайлы тугандар? Дүниөнү кууппу? Дүниеде жарышайлыбы? Бири-бирибизге жамандык кылууда жарышайлыбы? Жок. Иля магфиратин мин раббикум. Робуңардын жараткан Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнө жарышкыла. Жараткан Алла кайсы амалдан силерди күнөөңөрдү кечирсе, дарат алганда жарышкыла, кайрымдуулукта жарышкыла, ихластуулукта жарышкыла, Кур'ан окуганда жарышкыла, зикир чалууда жарышкыла, мечитке келгенде жарышкыла, адал тамак издегенде жарышкыла, ийла дуа кылганда жарышкыла, таквалыкта жарышкыла, жакшылыкта жарышкыла, жакшылыкты талашкыла. Фастабикул хайрат. Алланын буйругу, жакшылыкта жарышкыла силер бири-бириңерден оз. Жарыша турган нерсе мына. Ким көп зикир кылат, ким көп Кур'ан окуйт, ким көп дуа кылат, ким көп машаалла жүрөгүн таза кармайт. Ва жаннатин ардуха самават вал ард уиддат лил муттакин. Жана бейишке жарышкыласыңар. Бейишке бири-бириңерден өтүп жарышкыла, ал бейиштин туурасы 7 жер, 7 асман. Узундугун Алла билет. Бирок бул бейиш арзан эмес. Кээ-бир аалымдардын ардуха дегени баасы деген. Бейиштин баасы 7 жер, 7 асман. Кээ-бир аалымдардын айтуусуна караганда туурасы 7 жер, 7 асманды узунан чойсоңуз, ой, бул бейиштин туурасы экен. Бейиштин кеңдигин караңыз. Бардык адамдарга Алла Таала бейиш берсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эң акыркы бейишке киргенге бул дүйнөдөн 10 эсе чоң бейиш берет экен Алла Таала. Бул дүйнө мына Америка, Аляскадан тартып Фиджиге чейин. Ушудан 10 эң акыркы дозоктон чыгарылып, эң акыркы бейишке кирген кишиге Алла субханаху ва таала бул дүйнөдөн 10 эсе чоң мынаке ошончо бейиш берет экен. Бир риваятта 50 эсе. Таква адамдарга даяр кылынган бейиш даяр тугандар. Ошондой эле дозок дагы даяр. Дозок дагы даяр. Ваттакуннар уиддат лил кафирин. Дозоктон сактангыла. Ал даяр алда капырларга деп. Бирок ошо бейишке кире турган бейиш даяр кимге? Такваларга дейт. Алар ким? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра. Кайрымдуулук кылып, кол ачыктык кылып, дайыма Алланын жолунда, курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта да сарптагандар. Вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Аялы ачуусуна тийди эле, ачуусун жутту. Курсагын тойгозуп коюңуз, кийимин алып берип коюңуз.
Çakırıp koyuңуз, устукан тартып коюңуз, ал тууралуу мактап коюңуз, жакшы сөз айтып коюңуз, ага ихсан кылып коюңуз. Биринчи ачуусун жут деле, андан кийин кечир деле, андан кийин жакшылыгын токтотпой, ошого жакшылык кылып атат. Bunday düşman sizge tereң досқа айланат дейт. Дос болуп калат экен мындай адам. Мынандай баалуулуктарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөттү. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, келиңиздер, динибизди туура түшүнөйлү. Динибиз менен бактылуу болобуз. Динибиз менен бейишке киребиз. Динибиз менен ийгиликке жетебиз. Динибиз менен ынтымакта, иманда, достукта жашайбыз. Тазалыкта жашайбыз. Кайрымдуулукта, боорукерликте жашайбыз. Динибиз менен. Динибизди туура түшүнөйлү, үйрөнөйлү. Калима менен намазды бекем кылайлы. Сүннөттөргө бекем болойлу. Үйрөнгөндөн кийин динибизди карманайлы. Дагы таркатайлы. Үй бүлөбүзгө, бала чака, башкаларга да. Алла Таалам баарыбызга өзү туура түшүнүк берсин. Жана амал кылганга күч кубат берсин. Баарыбызды күнөөлөрдөн Алла Таалам сактасын. Калгандай күнөөлөрдүн баарын сактасын. Негизи Алла Таала баарыбызга мээримдүү, ырайымдуу жашоо берсин. Бирибизге боорукер болойлу, бирибизге ырайымдуу болойлу, бирибиздин кемчиликтерибизди, айыптарыбызды жашара билейли, бирибизге жардам берип, бирибизди Кудай сактасын. Кандай сыноо келип калса, кайгысын бөлүшө тургандардан болойлу. Мынага чыныгы мусулмандардын сыпаттары, чыныгы мусулман, чыныгы адамдардын Алла Таала жакшы көргөн, Алла разы болгон бейиштик адамдардын сыпаттары. Ушуларга ээ болгонго аракет кылайлы. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.